Каждый матч — это история, каждый гол — эмоции, каждый день новые события футбольного мира. Смотри, читай, переживай вместе с Q-Football. Весь футбол на любом устройстве. Алгач талай элери Алаңгач Оренбург командасынын биринчи Аламей ортоңку бөлүктө 11-чи Игорь Назаренко жана жалгыз чабуулчу азыр алыстан сокку узатып көрдү. Тамай эмес бирок өзлөрүнүн дуалдары үй таласы жардам береби. Азыр факелдиктер чабуулда жана өзүнүн бутуна чалынып алдыбы кандай? Милдетин Сергей Иванов аткарат. Ал эми ага жардам берет оң капталдан Андрея Браско жана сол капталдан Денис Петров. Жана негизинен Олег Василенко азырынча сезондун башында. Назаренкадан сокку. Бурчка мейлеген экен бул соккуну. Жакшы соккун чындыгында. Багамаевтан жакшы чыгарып берүү. Тодорович борбордук бөлүккө жана кайталоодон көрсөк, Тодоровичтен жакшы бир чыгарып берүү. Эч кандай офсайд абал жок болчу. Чындыгында дарбазачы менен кагылышкан экен бул жерде. Оор эле кагылышуу. Дарбазачы дагы бул жерде күү менен келген жана чыканагы менен Судар Минге каршы ойналып барган. Руслан Коль. Эми гана топ жетти, айып айынчасына көтөрүү. Пуэбла. Сокку узатканга жетишкен. Алдыга чыгарып берүү. Дарексес. Рыбчинский топко жетет. Эч кандай эреже бузуу жок. Габараев. Толку боюн коюуда мыкты азырынча. Чындыгында эреженин алкагында толку бою менен гана ойналып барган Габараев. Бул жерде машыктыруучулар арасында кайым айтышуу жана Рыбчинский сары айып кагазы менен жазаланууда. Өзүн бир аз кармай албай калды. Ачууга алдырып жиберди. Ошол себептен биринчи кайрадан Тодоровичтен экинчи кабатка сокку жана Овсянников. Жакшы бир сокку узатылды. Караңыздарчы, жакшы Якимов бул жерде. Якимов топту өйдө багыттоо менен жакшы сокку узатканга жетишкен. Ал эми Овсянников азырынча дарбазасын ийгиликтүү куткарууда. Бул жерде топ жок, эч кандай деле. Эч кандай өзгөртүү. Тескерисинче көрө элекпиз. Василенко болсо дал ошол чабуулда. Анда акырындан баштапкы курамдар менен таныша берели. Алгач Оренбург командасы. Коноктордун старттык курамы. Назаренкадан жакшы чыгарып берүү азыр. Дарексес. Назаренко.
Якимов бул жерде Рыбчинский беттештери старт алмакчы. Бүгүн Воронеж шаарына сапар алабыз. Жана бузулган эми Иванов тугабыз азыр. После видеопросмотра решение изменено. Номер 23. Нарушение правил. Пуэблодан узатылган сокку. Болгондо дагы дарбазадан өйдө кеткен экен бул сокку. Негизден Фролкин соккунун Пуэбло өзү ката кетирип алды. Дарын ачып, алдыга чыгып кетүүгө дагы жетишмек. Жазгырып өтөт. Жана айпайынчасына илип чыгарып берүү. Бул жерде Фролкин эпизоддо азыр борбордук бөлүккө чыгарып берүү. Экинчи толкун менен бул жерде топ дарбаза торунан урду. Руслан Кул офсайд алында калып калган өңдөнөт. Видео кайталоо бөлмөсүндө Антон Фролов жанага жардам берет. Мындан бир канча мүнөттөр мурда чыга албай калышты. Атагырагы Дамьян Пуэбло мына азыр топ менен Пуэблодан сокку. Жакшы. Пайдалана албай пенальтини. Бирок 8 соккунун бардыгы тең азырынча натыйжасы себептегенде эсеп сандары 0-0 азырынча. Бул жерде Георго Биани бийтетип чыгарып берүү. Жакшы. Экинчи толкун менен сокку жана Якимов эмне кылууда? Жакшы, борбордук бөлүккө Сутарминге пас чыгарылган. Алган жок Багамаев. Эми гана Георго Биани оюнга аралашкандан бери Альшин кайрадан экинчи толкун менен эми гана анчейин дарбазага таамай эмес, бирок ооба дарбазадан азыр Сараев кагазы көрсөтүлөт. Тодорович. Жакшы, чындыгында Паласиос Сараев кагазы. Толкун менен Факел чабуулун улантат. Илнур Альшин борбордук бөлүккө чыгарып берүү. Оюн таластан алды. Борбордук бөлүктө Гнапи топко биринчи болуп жетти. Кайрадан Факел командасы топ менен Альшинден чыгарып берүү. Илнур Альшиндин ордуна азыр 19-чу катар саны менен оюн алып барган Билайди Пуси оюнга чыккан экен. Азыр эки машыктыруучу тең паянчасына кирип келишти. Георго Бианиден чыгарып берүүсү сокку. Бардачев сокку узатканга жетишкен. Жакшы. Георго Биани Магомедовка топту жеткирди. Магомедовтан экинчи кабатка чыгарып берүү. Кайрадан Тодорович, Юрганов. Тодорович жазгырып өтөт. Тодоровичтен бийиктетип чыгарып берүү жана убакыт соңуна чыкты. Жана Ивановтан ышкырыгы жаңырды. Бул эки команда бирден упайды капчыктарына салат. Бүгүнкү күндө эсеп сандары ачылган жок. 0-0 менен аяктады. Жана ошентип Орусия премьер лигасынын 5-чи турдук беттешиндеги алгачкы оюн дагы жыйынтыкталды. Буга чейин Пуэбло жакшы жаралган мүмкүнчүлүктү пайдалана албай калды. Оренбург командасына